сезондук курчтун өзүндөгү респиратордук инфекциянын көбөйгөндүгүнө байланыштуу эне жана баланы коргоо улуттук борборунун экинчи базасында, экинчи базасы Тоголок-Молдо 1 адреси боюнча жайгашкан. Биз 145 керебет орун уюштурдук. Бүгүнкү күндө 132 бейтап жатат. Мурдагы күнү мисалы 40 бейтап кайрылып, анын 30-у жаткырылган болсо, кечээ күнү 30 кайрылып, 24-ü жаткырылды. Эми бир аз азайгансып атат. Жаткан бейтаптар баары ошол керебеттер менен, дары-дармек менен камсыз болгон. Мындай өтө эле мындай бир татаал деген маселе жок. Баарын дары-дармек менен камсыздап жатабыз. Келишет, курч мүнөздөгү вирустук инфекциялар, пневмония бул эми өнөкөт эмес. Ошондуктан 2-3 күндө бейтаптардын абалы кыйла дурус болуп калат. Келип кетип, орундар уже келди, 2-3 күндөн кийин кайта үйүнө чыгарылып атат. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 2 базасы бар. Биринчи база Акунбаева 190-до, анан экинчи базабыз бул Тоголок-Молдо 1-де. Анан ушул сезонго байланыштуу, респиратордук инфекциянын күчөгөнүнө байланыштуу министрибиз Каныбек Момодоровичтун тапшырмасы менен ушул экинчи базаны толугу менен биз бошотуп бердик. Бул жерде 145 керебет бар. Бүгүнкү күндө 132 бейтап жатат. Булар келип атат, чыгып атышат. Анан ушул бардык бейтаптарды биздин өзүбүздүн дарыгерлер, медициналык кызматкерлердин күчү менен карап атабыз. Дары-дармек менен камсыз болушкан. Анан ошол Саламаттык сактоо министрлигинин көзөмөлүндө турат азыр. Ошол министрдин тапшырмасы менен уюшулган бөлүмдөр бүгүнкү күндө бул жерде 5 бөлүм болду. 5 структура барында бейтаптар жатат. Бул жерде биздин бөбөктөр кандай болуп калдыңыздар? Жакшы элеби? Оорубаңыздар, Эмне болуп ооруп калды эми? Пневмония болуп калдык да. Жок, эмне болду? Үйдөн элеби? Үйдөн эле. Үйдөн карап атып, суукпу үйдө же кандай? Жок, үйдө жакшы, ошол башында өзүм кичине грипп болуп калып ошондо. Жуктуп чыгып калды. Сиздердечи? Биз эле Үйдөн эле чыгып калды. Үйдөн эле чыгып эле. Үйдө бир оорудубу? Үйдө деле аябай деле ооруган эмес болчу. Анан өзү дагы слабый бат эле ооруну билмей деп этебиз да. Жакшы. Жакшы болуп калдыбы? Уже чыга турган болуп калыптыр уже? Жакшы. Ой, Азамат. Оорубагын эми? Жакшы. Айып кетиңиздер. Вон тот ребенок у нас тяжелый. Ага. Очень тяжелый. Вот с кислородом, да? С кислородом, да. Он после кори, после 6 месяцев, у него острый бронхиолит ставили. Получается, вот он у нас тяжелый. Надо КТ делать. Сейчас чуть-чуть подготовим, КТ сделаем.